Кудайдын чакырыгы 31 август. Теңирге өз жолуңду тапшыр. Ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Чындыгыңды чырактай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат. Забур китеби. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндүн баары Кудайдын балдары. Римдиктерге жазылган каттан бизди жетектеген ким? Кудайдын руху. Бир жыйында эки көзү көрбөгөн бир туугандар бар эле. Экөөнүн мүнөзү эки башка. Бирөө дайыма аны жетелеген адамга тил алчаак, ага ишенет жана аны жетелеп жүрүү оңой. Ал эми экинчиси дайыма шектене берет. Аны тартыш керек, же дайыма түртүп, коркпо, бас деп айтып туруш керек. Туура эле баратабызбы? Жол түспү? Эч нерсени сүзүп албаймбы? деп суроо бере берет. Мындай адам менен жүрүш оңой эмес. Кудайдын артында жүргөн жолдорубузда биз кандайбыз? Ооба, Кудай жетелеп баратат. Көрбөсөм да ишенем. Ал мени жаман жолго алып барбайт. Мени жыгылтпайт, чуңкурга түшүрбөйт. Ага толугу менен ишенем дейбизби? Же кайра шектенип, жолдоруңузду ага тапшыра албай жатабызбы? Теңирге өз жолуңду тапшыр, дейт забурчу. Ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Теңирге таянган жолдун аягында бата. Ал жүрөгүңдүн каалоосун аткарат. Көрбөсөң да ага таян.